Кандай сал кыргыз элим. Мен кечээ жана депутат, кемдик депутат Исеналиев Эркин Майкен газ жөнүндө сүйлөшүп атканын карап отурдум да көрдүңөрбү? Адам даярданыш керек да. Карачы кандай суроолорду берип атат. Буйтап кеткен аракет кылып атышат, бирок буйтатпай так суроо берип атат. Алар айтышы боюнча газдын объему кички экен. Кыргызстандын үчүн кантип биз өнүгөбүз? Тоодо суулар азайып баратса, отун тегересин баары эле Түркмөнстан деле газ, Өзбекстан деле газ, Россиянын кичинекей объемун карап отура беребиз. Анда Бишкек шаарына эмне салып атабыз? Бишкек шаарынын политика боюнча Бишкек шаарын газ менен обеспечить керек экен, башка жак. Сүйлөш керек Түркмөнстан менен. Өзбекстан менен сүйлөш керек. Конкуренция болсун, газ арзандасын. Казыр заман башка. Казыр илгерки Чыңгызхан келгенде эле Садыр Нуркожоевич Жапаровдун президент болгон убагына чейин, ага чейин, андан кийинки деп талктай алыш керек кыргыз элим. Бул прямо Кыргызстанга влиять этиш керек. Жапаровдун президент болгончо, президент болгондон кийин кандай өнүктү деп Кыргызстан. Биз башкача жолдо тандашыбыз керек. Кечээ ушу газ жөнүндө сүйлөп атканда мен аябай таң калдым да. Мындай да буйтады, тигиндей да буйтады. Газ бири-бирине үчөө менен сүйлөшүп атты. Үчөөнө мен моюн берген жок да. Үчөөнө такап. Көрдүңбү, адам Кыргызстан алданбашыбыз керек. Алданбайт экен да. Алданбаган депутат, көрдүңбү? Бир суроо берди, даярданып туруп аяна чыкты. Буйтатып атпайын, аянда көрө берсем мындай деп кутулду. Анда мамлекеттик программа менен башка өлкөлөр менен келишим түзөлгөн да. Түркмөнстандан газ алдан, Өзбекстандан газ алалардан. Бизге газ керек да. Ошондой эле кечээ мен Токой жөнүндө сүйлөп салдым. Биз эми тоодо үйдө отурганда атам эркелетчи да, биз эмнени оюмду айтсаң ошону айтып салчу. Мен негизи оюмду айтып эле салам да. Анан кийин чындык болсо чын эле айтып салам да. Мен кечээ ушу угуп калдым. Илгерки Мирослав деген, илгерки Токойду такылап кеткен кишилер, жанакы министр Шамыркановго чуркап жүрүшөт, кайра Токойду алгантат дегенде. Машинанын таксиден келаткам, токтотуп түшүп эле айтып салдым. Андай эмес. Мен даже ошо оюмду эле айтып салдым. Аскат Кысанов деп эле айтып салдым. Аскат Кысанов дегенчи мага таанып калды окшойт. Бул мен аны бирөөлөр айтат да, кийинчерээк сен ал заказ бергенде эле айтып салдың, элдер ошондой түшүнүп калат депчи. Ал даже өзү билбейт мен аны айтып салганымды, кыргыз элим даже билбейт. Аны билем да, ушундай Кыргызстан токмоктун Токой банкрот болуп кыйналып турганда келип өнүктүрүп, могу Токойдо заказниктерди баарын өстүрүп анан республикалык деңгээлде болгон министр болуп кеткен киши. Просто бул жанакы кимдин убагына түшүп калды. Данияр ким эле Урийскийдин убагында 5% бересиң деген немени Бакиевдин убагында 5% эмени бересиң деген эле. 5% бюджеттин акчасын берем деген бербейм Токойдукун дегенде. Ошону түшүрдү. Андан кийин кайра иштеп көтөрүлүп келатканда жанакы Атамбаевдин Атажанов деген тууганы келип калып экологический двигаться кылып атат мунун деп туруп ошондо кыйкырып чыкканда Атамбаевди чаап салган. Атажановду кыйкырып мына ошондо чапкан мына действительно экологический двигаться болду кыргыз элим. Экологический двигаться только проекттердин акчасын алып кол коюп миллиондун 100 миң 200 миңин алат, кол коюп ал проекттер бизди тебелеп өтүп кетип атат да. Ошолор каждый раз өзүнүн бирден идеясын тыгып отуруп бүгүнкү күндө Токойдо токойчу жок кыргыз элим. Токойчу жок. Түшүнсөңөр, 4 эле лестник бар, албай куштар мусорка чогултат. Ушундай эле да, эчтеке иштеген элдер иштейт, подрядчиктер акчаны алып кетип калат да. Көрдүңөр кандай мындай Токой системаны эгер Аскат Кысанов барса, жанагы Эркин Исеналиевге окшоп жогорку кеңешке барып түшүндүрүп берет эле. Токой деген высокий степень заражения болду. Климаттык өзгөрүүнү сактап кала турган бул Токой деп жаңы закондорду кийирмек. Кыргыз элим жаңы идеяларды биздин Токой чирибейт болчу. Орунду минимизировать этип жок кылмак. Мындай Токойчуга
жаратылышка жарашаттуу закондорду кийирмек да. Бирөө да кийирген жок да. Анткени акча түшүп атат, фонддордон түшөт, алардын минтес ошо проектин жазып коет. Ошентип отуруп эмполор биздин токойду талкалап салган кыргыз элим. Мына эмполор эмнени талкалады? Айыл чарбаны талкалады. Именно ветеринарный службада бүгүн түрлүү оорулар чыгып атат. Именно ветеринарный службаны алсыратып койду да. Биз ушундай өлкөбүз. Биз баардык ключевой именно тылда же согушта слабый жерлерибизди, душман кошулган жерлерде ветеринарный служба, токой, экология ошол жерлерде ого тел алсыратып берип атабыз да. Түшүнүп атасыңарбы? Бул эми кандай десем, бул кийинки убактарда жана күн уулдары атайын экономический спад кылып атышкан, что Садыр Нуркожоевичти жаман көрсөтөлү деп ташыган кишилерчи. Эми алар кетти да. Эмне үчүн биз даже балыкчыларга өкмөт давление кылып диверсия кылып атат да. Өкмөтчү бир эки киши айтып койсо эле кормду арзандатып атат. Зачем мировой стандартка жооп берген корм арзан, биякта клиенттерге, балыкчыларга устраивать эткен эмени эмне үчүн рычагды давить этип атасың өкмөт? Көрдүңөрбү? Бул болбойт мындай. Анда биз Садыр Нуркожоевич реформатор катары мындайды кабыл албаш керек. Биз именно алсыз жерлерди күчөтүш керек да. Биз деген мындай жок болуп кетким келбейт менчи. Сен ойлоп атасың го, мына кайсы өлкөлөр, Израилдин жанында өлкөлөр тым эле жок болуп баратат. Ыйлап Палестина. Эртең Кытай, Өзбекстан жанында туруп бизде жок болобуз, ыйлап. Анткени бизди фейктерди карасам бүт эле чет өлкөнүн агенттери кумуш жазып атат да. И еще Ташыда баягы Нургаз камалгандан кийин миллиондор ыргытып койгон окшойт. Азыр кээ бир блогерлер 2-3 фейктери бар, аларды уруп атат. Бүт президентибизди жамандап атат да. Эмне үчүн органдар иштебейт атасыңар? Болду да. Честь президента деген болуш керек. Мен сүрөтүн чыгарып койсом, мага нападать этип атышат. Мен таң калып калдым. Анда значит биздин граждандар эмес булар. Булар деген немелерде фейктер, мындай туура эмес кишилерде. Биз деген өнүгүшүбүз керек, кыргыз эл. Биз аман калыш керек. Тайвань, Япония. Биз башка өлкөнүн влияниясында калбашыбыз керек. Биз деген эң аярлуу жерибиз мал чарба, малыбыздан ажырабашыбыз керек. Ошо ветеринарияны күчтөнтүш керек. Түшүндүңөр, кыргыз эл күчтөнтүп, аябай жакшы жолдорубуз бар. Токойду күчтөнтүш керек. Мен айтып атам, ушул жөнүндө көп айтам да. Ошо мен оюм мындай да, кыргыз элим. Токойчу келбесе, токойдон ажырайбыз. Токойго биолог, эколог кереги жок. Чистый токойчу керек кыргыз элим. Чистый. Ошондо токойдон оңдоп, систематически бир кишинин колуна келбейт, закондорду кийирип, баягы чийки закондорду жок кылып, закон мыйзамды кечирет. Ошондо Атамбаев талкалаган баягы Байталды Хрущев келип Байталды талкалады, ана Маленков келип кайтарды деген Атамбаев талкалаган экологияны Жапаров келип оңдош керек, кайтарып бериш керек кыргыз элине.